Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге убада бергендей эле 100 идеянын биринчи бөлүгүн жана ошондой эле сиздердин буга чейинки видеомдо чыгарылган номерлер аркылуу кайрылып суроо берген суроолоруңузга ушул видеодон жооп ала аласыздар. Биринчи эле айта кетчү нерсе email почта дегенди көпчүлүк түшүнбөйт экен. Email почта деген сиздердин колдонуп жаткан эле Google аккаунтуңуздар же болбосо ошол эле Play Market, ошол эле YouTube колдонуп жаткан email почта. Эгер сиздер ошол эле email почта менен канал ачып, ошол эле почта менен иштейм деген болсоңуздар, биринчиден эмне керек? Ошол каналыңыздын логин, паролун сиз албетте тактап алышыңыз керек болот. Себеп дегенде сиздин бир канча талаптарды аткаргандан соң сиздин ошол эле email почтаңыздын ошол эле логин паролдорун AdSense'ке жиберип аткан учурда аябай керек болот. Ошол үчүн сиздерге көпчүлүгү мага вопрос берди. Email почта эски email почталарым бар, ошону колдонсом болобу? Же болбосо авторский правары, музыкалары бар, мурун ачкам, 1-2 жыл мурун ачкам, ошондой видеолорду киргизгем. Каналымда жалып бар, бирок ошону кайрадан удалить этип баарын кайра колдонсом болобу деген көптөгөн вопросторду бердиңер. Жок. Эгер сиздердин каналыңыздарда авторский правасы бар, же болбосо каналыңыздарга жалп келген болсо, 3 жолу жалптан кийин каналыңыздар автоматтык түрдө жабылат. Себеп дегенде сиздердин биринчи, экинчи, үчүнчү предупреждение берилет. Сиздерге авторский права бар видео кирилген учурда email поштаңыздарга сиздерге SMS аркылуу келет. Бул авторский правасы бар, бул видеону өчүрүңүз, же болбосо каналыңызды жабылат деп 3 рет келгенден соң сиздин каналыңыз автоматтык түрдө жабылат. Сизде миллион подписчик болобу, 100 000 подписчик болобу, без разница. Ал ошол 3 жалобадан кийин сиздин каналыңыз автоматтык түрдө жабылып кетет. Андан соң WhatsApp аркылуу берилип аткан каналды кандай ачабыз, каналдын оформлениясын кандай жасайбыз, жана ошондой эле каналдын атын кандай коебуз деген суроолор аябай келди. Биринчиден, мисалы сиз смотря сиз кайсыл тармакты тандайсыз, кайсыл тармакта сиз ошол контент жасайсыз. Автобу, же болбосо ошондой эле тамак ашпы, же болбосо обзорбу. Эгер сиз болсо авто тармагын тандаган болсоңуз, сиздин каналыңыздын аты, оформлениясы бүт баары автого тиешелүү болушу керек. Сиз мисалы фастфудтарда турган болсоңуз, ошол эле фастфудка тиешелүү описаниясын, каналдын атын жана ошондой эле оформлениясын баарын ошого тиешелүү кылып жасашыңыз керек болот. Ошондой эле теги жана описаниясын кандай жазабыз дегендер дагы аябай көп болду. Теги жана описаниясы сиз тарткан видеонун атына байланыштуу болот. Мисалы, сиз машина тармагын тандадыңыз, биздин машинада бүгүнкү видеолор мындай чыгат дедиңиз дагы, ошол эле сөздү описаниясына жазасыз, жана ошондой эле тегине дагы ошол сөздү жазышыңыз керек. Мисалы, видеонун башка, описаниясы башка, теги башка болсо, анда сиздин видеоңуз топ жакка чыгып калат. Потому что сиздин издеген жагыңыз описаниясы жана теги бүт баары бир келиши керек. Дагы вопростор келди. Акчаны кандай чыгарабыз, кантип улайбыз, жана ошондой эле кандай биз компанияга жиберебиз деген вопростор келди. Бул өткөн эле видеодо бул тууралуу айтып берген болчумун кыска. Дагы бир жолу эскерте кетсем, негизинен эле сиздер 1000 подписчик жана ошондой эле 4000 саат просмотр жыйнагандан соң сиздер AdSense'ке жибересиздер. AdSense'ке жиберип жатканда ошол жерде аябай кылдатык мамиле жасаш керек. Себеп дегенде сиздер адрести жазган жерге Кыргызстанды жана ошондой эле ар бир райондун индекс коду болот. Ошону туура жазыш керек. Себеп дегенде AdSense'ке улангандан кийин сиздерге 3 ай убакыт берилет. 3 айдын ичинде сиздерге конвертте 4 цифралуу кат келиш керек. Анын ичинде сиздерге ошо AdSense'дин ичине код жазылат. Сиздер ал роботпу же адамбы дегенди аныкташ үчүн, чын эле ошол мамлекетте жашайбы, чын эле ошол адамбы деп аныкташ үчүн ошондой кат келет. 3 айдын ичинде келбесе, сиздердин монетизацияңды алып салынат. Ошол үчүн AdSense'ке жиберип атканда аябай кылдатык мамиле менен карап,
код, индекс кодду туура жазып, андан соң адрести дагы туура жазыш керек. Себеп дегенде эң маанилүү ошол болуп саналат. Аккаунтту кандай ачабыз дегенге бир аз болсо да силерге көргөзө кетейин. Google'га киребиз. Google'га киребиз. Мол жагын бассаңыздар, аккаунтка киребиз. Добавить аккаунт дегенди басабыз. Бул жерде паролун теребиз. Андан соң мол жерге создать аккаунт для себя кылып туруп, ошол жерден эле ачып, андан соң канал ачып, өзүңүздөрдүн ат фамилияңыздарды жазып, жана ошондой эле каналыңыздын атын жазып, иштей берсеңиздер болот. Колумда турган бүгүнкүгө 3 идея бар. Ошол тууралуу силерге айта кетейин. Биринчиси булар мырзаларга арналган. Сиздер машина обзор. Мисалы, сиздер машина базарга чукул жерде жашасаңыздар, же болбосо машинага кызыккан болсоңуздар, каждый машина базарга барып туруп эле сиздер бөлүп тартып киргизсеңиздер, аябай бул актуальный тема деп айтсак болот. Себеп дегенде, буга чейинки бир жума мурун бир баланын тууралуу ушул автомашина жөнүндө сураган менден. Ага болушунча түшүндүргөм. Ал өзүнүн таланты менен бир жуманын ичинде монетизацияга жетти. Айтканда 4000 саат просмотрдан дагы ашты, 4000 подписчик да жыйнап алды. Бир жуманын ичинде ушунчалык деңгээлге жетип алды. Мындайча айтканда, бул аябай актуальный тема. Негизи эле мисал деген сөздү аябай көп сүйлөйм. Мисалы фастфуд темасын тандадыңыз. Фастфуд темасына кандай кылсаңыз болот? Фастфуд темасында мисалы сиз фастфуд темасын тандадыңыз. Фастфуд темасында кандай контенттерди жасай алам деп ойлосоңуз, колуңуздан мисалы салат жасагың келет. Же болбосо башкача бир пирог жасагың колуңуздан келет. Ошол эле видеону жасап жаткан учурда эле сиз ошол видеону тартып, күнүмдүгүн чыгарып, жана ошондой эле рецепттерин комментарий описаниясына жазып чыгара бересиздер. Бул дагы аябай чоң актуальный тема. Бул дагы аябай жакшы сиздерге жыйынтык алып келет. Буну жеке ишиңиз катары дагы колдонсоңуздар болот. Ошондой эле эгер сиз өзүңүздүн ишиңизге профессиональный болсоңуз, сиз ошол эле товарыңызды башка бирөөлөргө сатууга чыгарсаңыз дагы сизге бул аябай чоң пайда алып келет. Мисалы сизге жасаган жумушуңузду 1000 адам көрдү дейли. 1000 адамдын ичинен сиздерге жок дегенде бир 30-40 адам сиздерге заказ берет. Албетте ал үчүн өзүңүздүн жумушуңузга профессиональный болушуңуз керек. Жана ошондой эле жасаган жерлериңиз дагы башкаларга караганда өзгөчөлөнүп туруш керек. Муштайм маникюр жана ошондой эле кыздардын боёнуучу аспаптары жана ошондой эле тамак аш өздөрүнө тиешелүү темалар тандаса аябай жакшы кетет. Жеке өзүңүздүн ишкерлигиңизди дагы ала кетсеңиз болот. Мисалы колуңуздан ошол салат жасаган же болбосо бүт баары келген болсо, заказдар аркылуу да иштесеңиздер болот. Мисалы сиз ошол эле видеону тартып аткан учурда биз заказ алабыз же болбосо ушундай кылабыз деп описаниясына толук маалыматты берип койсоңуздар, 500 же болбосо 1000 адам көргөн болсо, анын ичинде жок дегенде 10дон ашык адам сизге кардал болуп бере алат. Же болбосо өзүңүздөрдүн мастер-класстарыңыздарды өтсөңүздөр болот. Платный сабактарды ачсаңыздар болот. Ошош толтура бир эле просмотрдан эмес, башка жагынан дагы сиздер өзүңүздөргө бизнес катары пайдалансаңыздар болот. Эми эле көп жакка барбаган адамдар толтура. Бул дагы аябай бир интересный, адамдарга бир кызыктуу видео жасаган болсо, ким саякатка кызыккан болсо, ушул сфераны тандаса дагы аябай жакшы болот. Жана бул сфера бир эле өзүнө эмес, жеке бүт кыргызстандыктарга дагы пайда алып келет. Ушу менен 100 идеямдын 3 бөлүгү менен буюрса бүгүн сиздер менен тааныштырдык.
Кимде кимге жаккан болсо бул идеяларды колдонууну сиздерге сунуштайм. Албетте дагы мен WhatsApp номерим аркылуу кайрылсаңыздар жардам беребиз. Болушунча өзүбүздүн билимибиз жеткенинче сиздерге жардам бергенге даярбыз. Бул видео жаккан болсо албетте лайк басып, комментарий калтырып, жана ошондой эле биздин каналга сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Кимде дагы ушул YouTube арналган өзүңүздөрдүн жеке оюңуздар же болбосо жеке контенттериңиздер башка бирөөлөргө да айткыңыздар келсе, комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуздар.